Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Россия жаңы доордун башында. 16-17 кылымдар. Сабактын планы. Орус жерлеринин бириктирилип бүтүшү, 16 кылымдын 50-жылдарындагы реформалар, опричнина деген эмне, Петр I падышалык доору, Россияда мануфактуралардын өнүгүшү, соода-саттык, акча реформалары. Россиянын 18 кылымдын экинчи жарымы, 19 кылымдын биринчи жарымындагы социалдык экономикалык өнүгүшү. Ата мекендик согуш, декабристтер кыймылы. Орус жерлеринин бириктирилип бүтүшү. Иван III мезгилинде Ярославль, Ростов князьдыктары жоюлган. 1478-жылы Новгород Москвага бириктирилген. 1485-жылы Тверь князьдыгы кошулган. 1510-жылы Иван III Псковду кошкон. 1514-жылы Смоленский кошулган. 1521-жылы Рязанды кошуп алуу менен орус жерлерин бириктирүү аяктаган. 16 кылымдын 20-жылдарындагы реформалар. 1547-жылы митрополит Макарий Иван IV падышалык таажы кийгизген. Падышанын тегерегинде тандалган рада түзүлгөн. 1549-жылы биринчи Земский собор сословиелик өкүлдүк жогорку орган чакырылган. 1550-жылы Рустагы биринчи Земский собор жаңы судебникти бекиткен. Административдик башкарууда, укук жана аскер иштеринде реформалар жүргүзүлгөн. Жаңы салык киргизилген. Опричнина. 1565-жылы Иван IV мамлекеттин көп бөлүгүн өзгөчө аймагы, аскери бар өзүнүн бөтөнчө ээлигине опричнага бөлгөн. Андагы баярдык жерлер тартылып алынып, опричниндик дворяндарга берилген. Падыша баярларды думасы эле соттоп, жазалаган. Опричнинанын өз гвардиясы болгон. Опричнина Иван IV Грозныйдын 1565-1572 жылдардагы князьдик оппозицияны жок кылуу үчүн түзүлгөн системасы болгон. Опричнина мезгилинде Новгород талкаланып, террор күчөгөн. 1571-жылы Крым ханы Дөөлөт Гирей басып кирип, Москваны өрттөгөн. Опричниналар согушта жеңилип, 1572-жылы опричнина жоюлган. Петр I падышалык доору. 1682-жылы 16 жаштагы Иван менен бирге 10 жаштагы Петр падыша деп жарыяланган. Иш жүзүндө бийликти эжеси Софья жүргүзгөн. Петр аскердик оюндарды жакшы көргөн. Атайын отряд түзгөн. Кийин алардан Преображенский жана Семенов полктору түзүлгөн. 1699-жылы Софья аткычтардын колдоосу менен төңкөрүш жасап, бирок жеңилип калган. Ал бийликтен четтетилип, Новодевичье монастырына камалган. Ошентип Петр I бийликке келген. Россия Петр I тушунда. Петр I мамлекеттик башкарууда кайра түзүүлөрдү жүргүзгөн. Сенат, коллегиялар, мамлекеттик көзөмөл түзүлгөн. Чиркөө мамлекетке баш ийдирилген. Жаңы борбор Петербург курулган. Туруктуу армия жана орус флоту түзүлгөн. Түндүктө шведтер менен, түштүктө Түркия менен согушуп, деңиз жолдору ачылган. Петр I император болуп жарыяланган, Россия империяга айланган. Петр I административдик реформалары. Баярдык дума жоюлган. 1711-жылы Сенат башкаруунун жаңы органы түзүлгөн. Коллегиялар жоюлуп, министрликтер киргизилген. 7 губерния түзүлгөн. 1710-жылы өлкө боюнча калкты каттоо жүргүзүлгөн. 1721-жылы мамлекетке баш ийген синод түзүлгөн. Казань, Петербург жана башка шаарларда университеттер ачылган. Мануфактуралардын өнүгүшү. Россияда 18 кылымдын башында 200-гө жакын мануфактуралар болгон. Уралда, Карелияда, Тулада домна мештери бар металл эритүүчү заводдор пайда болгон. Жез казылып, Уралда жез эритүүчү завод иштей баштаган. Сибирдеги Нарчинскийде күмүш эритүүчү завод курулган. Парустук кездеме, жоон аркан, ноуту өндүрүүчү мануфактуралар пайда болгон. Москвада текстиль фабрикаларда айнек, фарфор, фаянс идиштери, канжарлар, боектор жана башкалар өндүрүлгөн. Соода-саттык жана акча реформалары. Петр I тушунда соода-саттык өзгөчө, тышкы соода-саттык жакшы өнүккөн.
Соода портунда 240 чет өлкөлүк кемелер келип турган. Архангельск чоң порту болгон. Ал меркантилизм саясатын колдогон. Башкача айтканда, чет өлкөлүк товарларды алып келүүгө караганда ата мекендик товарларды сыртка чыгарууну колдогон. Салык реформасы жүргүзүлүп, жан башына салык салынган. Россия Петр биринчиден кийинки социалдык саясаты. 1725-жылы январда Петр биринчи өлгөн. Ордуна аялы Екатерина биринчи бийликке келген, бирок иш жүзүндө Меншиков башкарган. Екатерина биринчи өлгөндөн кийин Петр биринчинин небереси такка отургузулган. Ал өлгөндөн кийин Анна Ивановна келип, ал 1730-40-жылдары башкарган. Анна Ивановна Германияда жашап келген, ошондуктан бийликти өзү менен келген немис Бирон башкарган. Ал мезгил Бирончулук деп аталган. Анна Ивановна өлгөндөн кийин Петр биринчинин кызы Елизавета келген. Анын мезгилинде айыл чарбасы маданияты өнүккөн. Елизавета өлгөндөн кийин бийликке Петр үчүнчү келген, бирок Екатерина үчүнчү 1762-жылы гвардиянын жардамы менен бийликти тартып алган. Екатерина үчүнчү бийлик кылган жылдары Россияда абсолюттук мамлекет чыңдалып, Емельян Пугачевдун көтөрүлүшү чыккан. Россиянын социалдык-экономикалык өнүгүшү. 18-кылымдын экинчи жарымында Россия Европада эң ири мамлекет болгон. Аймагы 16 миллион километр квадрат болгон. Россия көп улуттуу мамлекет болуп, калкы 2 миллиондон 36 миллион адамга жеткен. 19-кылымдын башында Россияда жерди калктын 1% түзгөн помещиктер ээлеген. Дыйкандардын 55% крепостнойлор болгондо, ал эми 45% мамлекеттик дыйкандар болушкан. Россия агрардык өлкө болгондуктан калктын 95,5% кыштакта, 4% шаарларда жашаган. Россиядагы ата мекендик согуш. 1807-жылы Россия менен Франциянын ортосундагы тынчтык келишиминен кийин Наполеон Россияга согушка даярданган. Орус аскерлеринин башкы командачысы алгач Александр биринчи болгон, кийин Барклай де Толли шайланган. Партизандык кыймыл күч алган. Кутузов башкы командачысы болуп, Бородино салгылашуусунда ийгиликке жетишкен. 1812-жылы июнда француз аскерлери Неман дарыясын кечип өтүп, Россияга кирген. Наполеон 1,2 миллион адамдан турган армия түзгөн. Июлдун аягында Смоленскинин жанында 20 миңге жакын солдатынан ажыраган. Ал эми Бородино салгылашуусунда 58,5 миң солдатынан ажыраган. Россия менен Наполеондун согушундагы Наполеондун сөзү. Эгер мен Киевди алсам, Россиянын бутунан аламын. Петербургду алсам, башынан кармаймын. Москваны алсам, как жүрөгүн жарасайын. 1812-жылы 26-августта даңктуу Бородино салгылашуусу болду. Күч жагынан артыкчылыкка ээ болгон француз армиясына каршы туруп, орус армиясы баскынчылардын чабуулунун мизин кайтарган. Душманга сокку урууга күчү жетишпегендиктен, Фили кыштагындагы кеңешмеде Кутузов Москваны таштап кетүүгө чечим чыгарган. Коргоосуз калган Москваны француз аскерлери өрттөп, бирок 1812-жылы 6-октябрда Наполеон Москваны таштап кетүүгө аргасыз болгон. 1812-жылы ата мекендик согушта орус эли Наполеондун аскерин талкалап, өзүн качууга аргасыз кылган. Декабристтердин көтөрүлүшү. 1825-жылы падыша Александр биринчи каза болгондон кийин бир тууганы Николайды такка олтургузуу 1825-жылы 14-декабрга белгиленген. Аянтка келген декабристтер элди тарата алышкан эмес, убакытты өткөрүп жиберген. Ошентип декабристтердин көтөрүлүшү оңунан чыкпай калган. Петропавловск чебине 700-гө жакын адам камалган. Падыша декабристтерди катуу жазалаган. 5 жетекчиси Рылеев, Пестель, Муравьев, Апостол, Бестужев, Рюмин, Каховский дарга асылган. 100дөн ашык адам сүргүнгө айдалган жана Сибирде жашаган. Көп офицерлер чининен ажыраган. Декабристтер орустун туңгуч революционерлери болгон. Алар падыша жана крепостнойлук укукка каршы күрөшкөн алгачкы аң сезимдүү жана уюмдашкан революционерлер болушкан. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Москванын айланасында орус жерлеринин биригиши
Россия үчүн кандай мааниге ээ болгон? Опричнина деген эмне? Ал канча мезгилге созулган? Петр биринчинин тушунда мамлекеттик башкарууда кандай өзгөрүүлөр болгон? Ата мекендик согуш Россия үчүн жана Франция үчүн кандай согуш болгон? Орус элинин бул согуштагы жеңиши Россия үчүн жана эл аралык кандай мааниге ээ болгон? Декабристтер ким болгон? Декабристтер кыймылынын чыгуу себептери жана декабристтер көтөрүлүшүнүн маанисин айтып бергиле.